Сооротуучу Кудай. 16 январь. Матайдын жакшы кабарынан окуп кетели. Кудай теңириңе табын. Жана бир гана ага кызмат кыл. Кудай адамзатка калтырган мыйзамдарынын баары бизге өмүр алып келүүчү, жамандан сактоочу мыйзамдар. Кудайдын душманы азгыруучу шайтан бизди Кудайдын мыйзамдарынан четтеткенге аябай аракет кылат. Азыркы учурда илгеркидей болуп, таштан же темирден жасалма Кудай жасап алып, анын алдында жүгүнүп эч ким табынбайт. Азыр азгыруучунун тактикасы башка. Иши кылып эле Кудайын эстебесин, иши кылып эле Кудайына табынбасын деп, Кудайга табынуудан алаксыткан нерселерди сунуштайт. Адамдын жашоосунда, акылында, жүрөгүндө, оюнда Кудайдын ордун ээлеген нерсенин баары жасалма кудайлар болуп эсептелет. Жакан өзүнүн катында мындай дейт: балдарым, өзүңөрдү буркандардан сактагыла. Бул олуттуу эскертүү. Анткени буркандар адамды Кудайдан алыстатат. Душман уурдап, талкалап, жок кылуунун жолдорун издейт. Ал эми Кудай теңириңе табын, жана бир гана ага кызмат кыл деген сөздөр биз үчүн чеп, Кудайдын коргоосу.